Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүү максатындагы сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабакта биз сиздер менен негизги тесттин сөздүк логикалык бөлүмүнүн биринчи бөлүгү болгон окшоштуктар, тактап айтканда аналогиялар жөнүндө кеп кылганбыз. Биз аларды туура аткаруунун жол-жоболору менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта сөздүк логикалык тесттин экинчи бөлүгү болгон сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү жөнүндө маектешмекчибиз. Бул бөлүмгө киришүүнүн алдында сиздер мына ушул тапшырмаларды аткаруу үчүн атайы көрсөтмөлөр менен таанышып алууңуздар зарыл. Алар төмөнкүлөр болуп саналат. Тапшырмаларды аткаруу үчүн көрсөтмөлөр төмөнкүдөй. Сиз ар бир тапшырмада 1-4 чейинки сөздөрдү калтырылган сүйлөмдөрдүн бериле тургандыгын көрөсүздөр. Жооп варианттарында аларды толуктоо үчүн 4 топ сөздөр келтирилет. Сүйлөмдөрдүн маанисине эң ылайык келген вариантты тандап, боштуктун ордуна жайгаштырып, андан кийин гана стилдик жактан туура келген сүйлөмдөрдү аныктап алышыңыз зарыл. Так ушул маанилик дагы, логикалык дагы, стилдик грамматикалык жактан туура келген сүйлөм гана сиздин туура жообуңуз болуп эсептелет. Анда эмесе мисалдарга көңүл буруп көрөлү. Бул жерде эң маанилүүсү ар бир сөздү орун тартиби боюнча туура жайгаштырганга аракет кылышыңыз зарыл. Эмесе тапшырмалар жөнөкөйдөн татаалды карай түзүлөөрүнө көңүл буруңуздар. Эгерде 1 же 2 боштуктан турган сүйлөм болсо, бул тапшырманын жөнөкөй түрүнө кире турган болсо, 3 же 4 боштуктан турган сүйлөм болсо, бул тапшырманын татаал түрүнө кирээрин эсиңиздерге салабыз. Мисалга көңүл буруп көрөлү. Төмөнкү мисалда сиздер бир орду бош турган сүйлөмдү көрүп турасыздар. Адегенде кунт коюп, сүйлөмдү окуп чыгып таанышканга аракет кылыңыз. Маалымат атайлап бурмаланганда ал кандай болот? Демек, алдыда турган А, Б, В жана Г варианттарында берилген сөздөрдүн ар бирин боштуктун ордуна жайгаштырып окуп көрүңүз. Логикалык жактан ылайык келген сүйлөм гана сиздин туура жообуңуз болуп саналаарын эсиңизге салыңыз. Анда эмесе ар бир сөздү орун тартип боюнча жайгаштырып көргөнгө аракет кылып көрөлү. Ал төмөнкүдөй. А вариантындагы жашыруун деген сөздү боштуктун ордуна жайгаштырып окуп көрүңүз. Маалымат атайлап бурмаланганда ал жашыруун болот. Карап көрүңүз. Бул учурда атайлап бурмаланган маалыматтын жашыруун экендиги анчейин туура келбейт. Демек биз башка сөздөрдү дагы боштуктун ордуна коюп ой жүгүртүп көргөнгө аракет кылабыз. Анткени жашыруун деген сөз бул сүйлөмдү стилдик дагы, логикалык жактан дагы туура жооп катары алганга мүмкүнчүлүк бербейт. Андай болсо, бул сөздү азырынча биз туура эмес жооптордун катарына киргизип, кийинки сөздү боштуктун ордуна толуктаганга аракет кылып көрөлү. Маалымат атайлап бурмаланганда ал анык болот. Карап көрүңүз. Бурмаланган маалымат анык болобу? Албетте жок. Андай маалымат туура так анык маалымат болбойт. Демек бул жооп дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Андай болсо, биз В вариантын боштуктун ордуна толуктаганга аракет кылып көрөлү. Демек, маалымат атайлап бурмаланганда ал ишеничтүү болот. Ой жүгүртүп көрүңүз. Бурмаланган, бузулган маалымат ишеничтүү болобу? Албетте, бурмаланган маалыматка мейли биз телерадиодон болсун, же прессадан болсун,
уксак, ал маалыматка биз ишенбейбиз. Тактап айтканда, мындай маалымат ишеничтүү болбойт. Демек, бул жооп дагы туура эмес жоопторго кирет. Ошентип, бул тапшырмада биз А, Б жана В варианттарынын туура эмес жооп экендигин көрдүк. Андай болсо, Г вариантынын анык экендигине көзүбүз жетиш үчүн бул сөздү дагы боштуктун ордуна коюп окуганга аракет кылып көрөлү. Маалымат атайлап бурмаланганда ал шектүү болот. Тактап айтканда, бурмаланган маалыматка биз анчейин ишенбейбиз. Демек, ал шектүү болот. Ошентип, бул сүйлөмдөгү боштуктун ордун толуктоодо Г вариантындагы шектүү деген сөз толук кандуу биздин сүйлөмүбүздү логикалык жактан дагы, стилдик грамматикалык жактан дагы ылайык келе тургандыгына көзүбүз жетти. Маалымат атайлап бурмаланганда ал шектүү болот деген сүйлөм туура сүйлөм болду дагы. Бул тапшырмадагы туура жооп катары биз Г вариантын белгилесек болот экен. Ушул сыяктуу эле дагы кийинки мисалдарга көңүл буруп көрөлү. Төмөнкү мисалда эки боштукту толуктоо максатында орун тартиби боюнча туура жайгаштыруу максатында ортолорунан атайы сызыкча менен бөлүнүп көрсөтүлгөн варианттар сиздердин сүйлөмдүн алдында көрсөтүлгөн. Көңүл бургула. Адегенде сүйлөмдү окуп көрөлү. Эрежелерин билүү эмнени туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет? Карап көрүңүздөр. Демек, варианттар: А. Жүрүм-турум, кандай гана болбосун сүйлөшүүнү. Б. Көбөйтүүнүн эрежелерин билүү. В. Ыр жаратуу эрежелерин билүү. Г. Синтаксистин эрежелерин билүү. Бул учурда ар бир сөздү боштукка туура орун тартиби боюнча жайгаштырууну унутпайбыз. Бул эң маанилүү болуп эсептелет. Андай болсо биз төмөндөгү варианттардагы ар бир сөздү орун тартиби боюнча жайгаштырып, туура жоопту издегенге аракет кылып көрөбүз. Эң маанилүүсү биз ар бир сүйлөмдүн үстүндө ой жүгүртүп, стилдик, грамматикалык жана логикалык жактан бүтүн сүйлөмдү берген жооптун гана туура экендигин аныктап алганга аракет кылышыбыз керек. Көңүл бурабыз. Демек, биринчи А вариантындагы сөздөрдү жайгаштырып көрөбүз. Алар алды сызылып көрсөтүлүп турат балдар. Караңыздар. Демек, жүрүм-турум эрежелерин билүү кандай гана болбосун сүйлөшүүнү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. А вариантындагы сөздөрдү боштуктардын ордун толуктоо менен ой жүгүртүп көргүлө. Дайыма эле сүйлөшүүнү туура түзүү үчүн биз жүрүм-турум эрежелерин билүүбүз зарылбы? Албетте, кандайдыр бир деңгээлде зарыл. Анткени жүрүм-турум эрежелерин туура алып жүргөн адам ал өзүнүн маданияттуулугун көрсөтөт. Ал эми биздин сүйлөшүүдө ошол сүйлөшө турган сөздүн мазмуну эмне жөнүндө болуп жаткандыгын билүү зарыл го дейм. Демек, А варианты туура жооптордун катарына кирет деп айта албайбыз. Бул жооп туура эмес жооп. Эми биз боштуктардын ордун Б вариантындагы сөздөр менен толуктаганга аракет кылып көрөлү. Көңүл бургула. Алды сызылган сөздөр, демек, Б вариантындагы сөздөрдү боштуктардын ордуна жайгаштырып көргөндүн белгиси. Эми бул сүйлөмдү өз алдынча окуп көргүлө. Көбөйтүүнүн эрежелерин билүү кандай гана болбосун мисалды туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ой жүгүртүп көрөбүз. Математика сабагында көбөйтүүнүн гана эрежелерин билүү кандай гана болбосун мисалды туура түзүүгө мүмкүнчүлүк береби деген суроо пайда болот. Албетте, мисалдарды туура түзүүдө бир гана көбөйтүүнүн эрежелерин билүү зарыл эмес. Андан башка дагы ошол мисалды аткаруу үчүн эң көп эрежелердин тобу бар. Демек, бул сүйлөмдөгү сөздөр дагы бизди толук канааттандырган жок. Андыктан
Б вариантындагы биз туура эмес жооптордун катарына киргизебиз. Эми В вариантындагы сөздөр менен боштуктарды толуктаганга аракет кылып көрөлү. Көңүл бурабыз. Ыр жаратуу эрежелерин билүү, кандай гана болбосун романды туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет деген сүйлөм келип чыкты. Эми ой жүгүртүп көрөбүз. Ыр жаратуунун албетте өзүнүн эрежелери бар. Ал уйкаштыктар боюнча эрежелер болушу мүмкүн, же болбосо муун ыргактар боюнча атайын эрежелер болушу мүмкүн. Бирок бардык эле романдар ыр түрүндө боло береби? Албетте, ыр түрүндө дагы жазылган романдар бар. Ал эми романды түзүүгө болбойт. Романды жазабыз же жаратабыз. Андыктан бул сүйлөм стилдик жактан дагы, грамматикалык жактан дагы, логикалык жактан дагы туура түзүлгөн сүйлөмдөрдүн катарына кирбейт. Андыктан В вариантындагы сөздөр биздин боштуктарды толуктоо менен толук кандуу сүйлөм түзүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Ошондуктан В вариантындагы биз туура эмес жооптордун катарына киргизебиз. Ошентип бизде Г вариантындагы сөздөр калды. Эми мына ушул сөздөр менен боштуктарды толуктап көргөнгө аракет кылып көрөлү. Көңүл бургула. Синтаксистин эрежелерин билүү, кандай гана болбосун сүйлөмдү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Албетте, синтаксис бул сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдү туура түзүүнүн жол жоболорун үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Андыктан мына ушул синтаксистин эрежелерин билүү кандай гана болбосун сүйлөмдү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берерине биз ишенебиз жана көзүбүз жетет. Андыктан биздин бул сүйлөмүбүздөгү туура жооп катары мына ушул Г вариантындагы жоопту эсептесек болот. Тактап айтканда, синтаксистин эрежелерин билүү кандай гана болбосун сүйлөмдү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет деген сүйлөм туура сүйлөм болуп эсептелет экен. Ошентип, бул сүйлөмдө дагы балдар биз силер менен туура вариант катары Г вариантын эсептелерине көзүбүз жетти. Көрдүңөрбү? Төмөндөгү сүйлөмдөрдү менен иштеген учурда ар бир сөздү боштуктардын ордуна жайгаштырып көргөн учурда кандайдыр бир деңгээлде анын мына ушул туура түзүлгөндүгүнө жакын экендигин көрүүгө болот. Ошондой болсо дагы сиздер өзүңүздөрдүн буга чейинки билимдериңиздерге таянып, ошону менен бирге логикалык ой жүгүртүүңүздөрдүн туура, анык жана ой жүгүртүү чабытыңыздардын тереңдигин, ыкчамдыгын мына ушул жердеги туура сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылган учурда көрсөтөрүңүздөрдү биз билсек болот экен. Ал эми мындан тышкары, мындан дагы татаал 3 боштукту толуктоо же 4 боштуктарды толуктоо иретиндеги сүйлөмдөр дагы кездешет. Мына ошолордун бирине дагы көңүл буруп көрөлү. Продукцияны өндүрүүдө канчалык деңгээлдеги технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук. Анткени технологиялар эффективдүүлүгү тазалоо курулуштары менен жабдылган. Карап көрүңүздөр. Боштуктарды сөздөр менен толуктамайынча биздин жогорудагы сүйлөмүбүз толук кандуу, тактап айтканда мазмуну бүтүн боло албайт. Андыктан ар бир боштукту мааниси боюнча, орун тартиби боюнча ылайык келген сөздөр менен гана алмаштырганда биз туура жоопту аныктай алабыз. Эми ар бир сөздү өз орун тартиби боюнча жайгаштырып, окуп чыгып, ой жүгүртүп, логикалык жана стилдик грамматикалык жактан туура келген сүйлөмдү аныктаганга аракет кылып көрөлү. Көңүл бурабыз. Демек, А вариантындагы сөздөр менен боштуктардын ордун толуктап көрөлү. Анда төмөнкүдөй сүйлөм келип чыгат. Продукцияны өндүрүүдө канчалык эски технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук көп болот. Анткени эски технологиялар эффективдүүлүгү төмөн тазалоо курулуштары менен жабдылган. Көңүл бургула балдар. Бул сүйлөмдүн үстүндө ой жүгүртүп көрсөк, чындыгында эле кандай гана өндүрүш болбосун, ал өндүрүш
өндүрүп чыгарган продукция үчүн эски технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук көп болооруна биз макулбуз. Анткени эски технологиялар эффективдүүлүгү төмөн тазалоо курулуштары менен жабдылат. Ошентип, бул тапшырмадагы туура жооп катары биз А вариантын аныктап алсак болот. Бирок анын туура экендигин далилдөө максатында кийинки жоопторго дагы көңүл буруу зарыл. Б вариантына көңүл буруп көрөлү. Б вариантындагы сөздөр менен боштуктардын ордун толуктап көрсөк, төмөнкүдөй сүйлөм келип чыгат. Продукцияны өндүрүүдө канчалык жаңы технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук аз болот. Буга биз кошулабыз. Анткени эски технологиялар эффективдүүлүгү жогору тазалоо курулуштары менен жабдылган. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмгө көңүл бурсак, эски технологиялар эффективдүүлүгү жогору тазалоо курулуштары менен жабдылышы мүмкүн эмес. Себеби эски технологиялардын эффективдүүлүгү төмөн болушу мүмкүн. Андыктан Б вариантын биз туура эмес жооптордун катарына киргизебиз. Эми В вариантындагы сөздөр менен боштуктардын ордун толуктап окуп чыкканга аракет кылып көрөлү. Анда төмөнкүдөй сүйлөм келип чыгат. Продукцияны өндүрүүдө канчалык эски технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук аз болот. Анткени жаңы технологиялар эффективдүүлүгү жогору тазалоо курулуштары менен жабдылган. Бул жерде логикалык жактан ой жүгүртүп көрсөк, биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмдүн маанисине карама-каршы келет. Көңүл буруңуз. Продукцияны өндүрүүдө эски технология айлана чөйрөгө келтирген зыяны аз болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, анын зыяндуулугу көбүрөөк болот. Демек, бул сүйлөм дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Эми Г вариантындагы сөздөр менен боштуктарды толуктап көрөлү. Ал төмөнкүдөй болот. Продукцияны өндүрүүдө канчалык жаңы технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук көп болот. Анткени жаңы технологиялар эффективдүүлүгү төмөн тазалоо курулуштары менен жабдылган. Бул сүйлөм дагы логикалык жактан туура эмес түзүлгөн сүйлөмдөргө кирет. Себеби жаңы технология эч убакта айлана чөйрөгө көп зыян келтириши мүмкүн эмес. Жана жаңы технологиялардын эффективдүүлүгү төмөн эмес, тескерисинче жогору тазалоо курулуштар менен жабдылышы мүмкүн. Ошондуктан бул сүйлөм дагы туура эмес жоопторго кирди. Төмөндөгү Б, В жана Г вариантындагы сүйлөмдөрдү толуктоо үчүн кабыл алынган сөздөрдүн биздин сүйлөмдү толуктоодо туура логикалык жактан, стилдик жактан, грамматикалык жактан сүйлөм түзө албастыгына көзүбүз жеткенден кийин, биз жогорудагы сүйлөмдүн туура жообу катары албетте А вариантын белгилесек болот. Ал төмөнкүдөй сүйлөм болуп эсептелет. Демек, продукцияны өндүрүүдө канчалык эски технология колдонулса, айлана чөйрөгө келтирилген зыян да ошончолук көп болот. Анткени эски технологиялар эффективдүүлүгү төмөн тазалоо курулуштары менен жабдылган. Ошентип балдар, биз бүгүнкү сабакта сиздер менен сөздүк логикалык тесттин экинчи бөлүгү болгон сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча маектештик. Бүгүнкү сабак кандайдыр бир деңгээлде сиздерге өзүнүн жардамын бере турган болсо, биз сиздер үчүн албетте өтө кубанычтабыз. Ал эми ушуну менен биздин бүгүнкү сабакка бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Келээрки сабакта эфир аркылуу кездешкенче сак саламатта калыңыздар.